Саламатсыздарбы, түз эфирде Калыс Челе программасы, студияда Азиз Шаршынбаев. Адам калп айтып жатканын кантип билсе болот? Бүгүн биз студияга калпты изилдөөчү Эл аралык академиясынын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жетекчиси жана Кыргызстан боюнча калпты аныктоочу жалгыз кесипкөй адис, милициянын отставкадагы полковниги Арсланбек Камчыбековду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Калпты аныктоочу детектор деп коет, орусчасы уже детектор деген аппарат, полиграф. Булар атайын адистердин изилдөөсүнүн негизинде түзүлүптүр. Буга чейин эле психологдор менен неврологдор биргелешип, эми болжолдуу түрдө адам кайсы жеринен калп айтып атканын билишет экен. Сиздин дагы бир интервьюңузду окуп калдык. Бул аппарат адам ойлоп чыгарган аппарат деп. Көрсө, ушул сиздикине окшогон кесипти аркалаган бир нече адистердин биригүүсүндө ушул аппарат жаралыптыр. Өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө жана калп айтканды аныктоочу аппараттын ортосундагы айырманы айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Саламатчылык. Эгерде баягы өзүм жөнүндө кыскача айтсам, Москвада атайын ушул калпты изилдөөчү окуу жайын бүтүрдүм. Андан мурун Бишкектеги жогорку милиция мектебинде иштеп, академияда иштедим. Азыркы убакта юрфактарда сабак берем. Ошо именно юридикалык психология боюнча. Эми ушул калпка эмне үчүн кызыктым десе, көп суроо беришет. Мен жообум мындай да, кесиптик кызыкчылык. Кесиптик кызыкчылык. Юрист болгон соң, милицияда милицияларга сабак берген соң ушу эмне үчүн адам көп убакыттарда калп айтат? Эмне үчүн ушул калпка жакын деген суроолорго өзүмө жооп бериш үчүн эметтим да. Ушул кесипке кирген экенсиз да. Анан эгерде эметсек, полиграф деп коет, детектор лжи деп коет анычы. Эми элдин арасында детектор лжи деп коет, негизи бул илимий эмеси, аты бул полиграф деп коет. Аппараттын аты. Аппарат. Эч качан бул полиграф калпты тастыктабайт. Бул полиграф физиологиялык реакция, эмоционалдык реакция адамдын ушу суроолорго жооп бергенин, ошол реакцияларды тастыктайт. Эч качан 100% айтпайт. Бул адам полиграфты өттү, калп айткан үчүн өтө албай калды депчи айта албайт. Эгер адам сиз мисалы үчүн биле аласыз да, адам калп аппаратка салыштырмалуу сиз толугу менен биле аласыз да, сизде болгон адистер. Мындай да, аппарат менен калпты тастыктоочу бул эме деп коет. Инструментальный детекция деп коет. Инструментти колдонуп полиграфты. Биз колдонгон эмени, ыкманы безинструментальный деп коет. Аппаратсыз колдонгон. Инструменти жок. Да, инструменти жок. Мунун безинструментальный дегендин ыкманын эмеси кандай жакшы жактары бар десең, бул эме да, эми аппарат деген бул аппарат техника. Көпчүлүк убакта бул деген эмелерди берет, бир мындай жаңылыш берип калышы. Жаңылыш берип калышы мүмкүн. Адам деген адам, бирок мынтип айтса да болот да, субъективный подход деп коет эме деп коет да. Эми субъективный дегенде, эгерде адис өзүн сыйласа, өзүнүн кесибин сыйласа, ал көп убакытта эле бүт эле баарын туура эле тастыктап берет да. Кантип адамдын калп айтып атканын биле аласыздар, мисалы үчүн сиздер? Калптын тастыктоочу бир ыкмаларынын 4 каналы бар да. Бул мимикасынан, кол шилтемдерден, кыймылдардан, үнүнөн калп эме тастыктаса болот да. Көп калп айтып аткан адам мындай сыртынан карап отурса, мындай да, мээнин капкагында оң жагы, сол жагы деп коет. Оң жак полушариясы, сол жак полушариясы деп коет. Оң жагыбыз эмеге жооп берет, бул фантазия, творчество деп коет да. Сол жагы болсо логикага деп коет. Калп айтып аткан адам оң жак иштейт да, калптын эмесичи. Анан нервтин эмелери, окончаниялар деп коет, бул оң мындай перекрестке кетет да, мындай кайчылаш кетет. Ошондо оң жакта калптын эмеси, процесси жүрүп аткан соң, адамдын жүзүнүн сол жагына эметилет да. Анан биз баягыларга айтабыз, калп айтып аткан адамдын бүт жанакындай отрицательный эмоциянын баарын сол жагынан издегиле дейт. Коркунучтуу. Бул калпты кайсы эмоциялар эмедет, коштойт? Коркунуч. Өзүн коргоо үчүн калп айтат. Бир же пайда табыш үчүн. Же пайда табыш үчүн. Аны айтабыз, сол жагынан издегиле. Эгерде карасаңар, оң жагы сол жагына келишпейт, кыйшайгансып калат.
баягы эгерде күлүп айтып атса, ооба мындай сүйлөп эметип атса кыйшайгансып калат да, мындай күлүп атса деле эметип калат. Анан баягы көбүнчө эмоциянын баары, отрицательный эмоциянын баары сол жагына эметилип калат да, калтырып. Оң жагы баягы живой, баягы тирүү эмоцияларда, сол жагы баягы мындай атайын бир эметилген эмоциялар, жаза алмай эмоциялар, ушундай деп калат да. Көзүнөн дагы билсе болобу? Көз кыймылдары мындай. Эми бул жерде мындай мисалы маңдайыңарда турган адамга бир суроо берип көрсөң, көчө сен эмне иш кылдың десең, көзү өйдө жака кетет. Өйдө жака кеткен соң бул баягы бир нерсени эстеп, эс тутуу менен алып чыккысы келип атат. Оң жагына карап, мындай эметип туруп, эметсе, ошол эс тутуу менен алып чыгып аткан информацияны алып туруп айтат силерге. Мен тиякта болдум дейт. Эгерде ошол эле суроону берип карасаң, калп айтып аткан адам өйдө карап, анан баягы сол жагын карап туруп мындай эметип атканда, бул уже баягы эмеге кетти дейт, фантазияга кетти дейт да. Карап туруп анан жооп берсе, анда айтат, бул баягы болбогон нерсени эс тутуу менен алып чыгып атат. Конструкция болуп атат деп коет, конструкция кылып атат. Эгерде сиздерге бир заказ түштү дейли, бир адамдын калп айтып атканын аныктап бериш үчүн, сиздер ал адамды бир күндүн ичинде аныктай аласыңарбы 100%? Калп айткан же калп айтпаганын. Дагы бир 2-3 балким дагы бир адисти кошуп алып өзүңүзгө. Калпты баягы 100% тастыктап деп эч ким эмете албайт андай. Баягы эме бере албайт да. Калпты эч качан баягы 100% адам калп айтып атат, 100% деп айта албайт. Мында комплекстүү эмеде карайт да. Полиграфка отургузат. Полиграфтан кийин баягы профайлинг деп коет, биз нерсе кылып атканчы, адистерге. Ошо экөөнүн нерсенин баарын бир коштуруп туруп, баарын тастыктап туруп, анан бир айтса болот да. Анда 100% болбойт. Бир процент эметсе, бир 90га жакын процент. Бул деле чоң нерсе. Айтса болот. Бул адам калпка жакын дейт. Бул адам калп айтып атат депчи, айтса болот да. Атак мындай карап туруп эле 1-2 саат отуруп туруп эле айтса болбойт да. Жок, эми бир күн изилдегенден кийин деп атам. Демек, сиздин адистигиңиз боюнча адамдын калп айткан, калп айтпаганын эми аябай шашылыш бир иш болсо, 2 күндүн ичинде аныктап чыкса болот экен, 90%га чейин. Муну анализдеш керек. Бул баягы Жок, анализ дегенден кийин 90% чыгат да, туурабы? Бул ушунун негизинде мен сизге бир суроо бергим келип атат. Дүйнөдө негизинен эң эле көп калп айткан адамдар саясатчылар деп айтылат экен. Чын эле ушундай экен, дүйнөдө айтылат экен. Жакында эле президентке талапкерлигин коюшту, бир нече киши сиз теледебаттарды, алардын сүйлөгөндөрүн, элге берген убадаларын көрүп аттыңыз. Эми ким калп айтты деп сураган туура эмес, алардын баарын аппараттан өткөрбөгөндөн кийин. Ошол президенттикке талапкерлигин коюп аткан адамдардын реакциясы, эмоциясы кимисники көбүрөөк болуп атты? Балким ушундай сурасак туура болот. Мен баягы кесибим боюнча ошо көп мындай бир эме телевидениедан байкап калам. Кандидаттардын чыгып сүйлөп аткандарын көп мага эме да, аябай эме болуп калат. Анан карап отурсаң, калп айтып атат деп баягы этикага жатпайт. Мага айтыш болбойт анычы. Баягы эмоционалдуу реакциясы ушул стрессовый абалда болуп атканы, ушу эмеге бир нерсени бул ушу мындай бир эметип атат, мындай билгиси келип атат, кичине бир ушуну нерсени коостоп айтып атат десе эле болот да, карап туруп айтса болот да. Анан көбүнчө кандидаттарды карасаң, баягы мындай кол шилтемдерди, мындай жест деп коет. Ошолорду мындай колдонбойт, туура колдонбойт. Колдонсо дагы баягы мындай агрессивдүү жесттер бар да, мындай сүйлөп атканда колдорун мындай эметип, мындай агрессивдүү эмелер жесттер минтип көрсөтүп сүйлөгөндөрдү ал эч мындай эмеге жатпайт да. Анын үчүн аларды үйрөтүш керек баарынчы. Адамдар баягы кимге жакын? Эгерде баягы мындай сүйлөп атканда ачык жесттерди колдонсо, отурганда баягы мындай минтип көрөбүз да. Минтип отургандар булар баягы негативдүү ситуацияда болгон адамдар да, абалдардычы. Сыртынан көрсөтпөгөн менен бул момуну эмени билгизип коет баягы. Негативдүү моментте деп коет бул баягы. Дискомфорт деп коет мунучу. Анан эгерде мындай кенен отуруп, мындай бош отуруп, мындай ачык мындай сүйлөп атса, аны айтса болот баягы. Стресс абалында эмес бул адам. Бул ачык сүйлөп атат десе болот да. Эгерде даже ошол эле кандидатында отуруп, колун ылдыйга кармап отурса, баягы бир нерсени катып атат дейт.
ошон жашырынуу абалында дейт. Эгерде мындай ачык мындай отуруп бир эметип атса, аны айтса болот баягы. Бул адам эч нерсени жашырган жок депчи. Анан карап отурсаң, эң көп могу жесттерди колдонгон, билип колдонгон адам бул баягы эме болот, баягы биздин Бабанов Өмүрбек Токтогулович болот. Бул адам баягы үйрөнүптүр. Жест сүйлөп атканда бир мындай ошолор жакшы туура колдонот, эметилет. Туура эмес колдонгондор көбүнчөсү калгандары туура эмес колдонот да. Эмне дегенде баягы көп нерселерде мындай эмеге кетип кетишет, эмоцияга берип катуу минтип кетишет. Эгерде карасаң да баягы муштуң түйүп сүйлөшөт, баягы. Бул баягы агрессивный жесттер деп коет да. Аны үчүн аны үйрөнүш керек жесттердин эмелеринде. Алардын арасынан Арстанбек алай таптакыр эле. Бул баягы киши, аябай жумшак киши. Бүт эме жесттерин карасаң, эмоцияларын карасаң, бул баягы аябай эме киши да мындай. Бул баягы планетада жашабаган киши да. Бөлөк планетадан келген башкача мындай. Эң ушу эмоционал жагынан бир туура эметкен, өзүн сезген ушу Арстанбек Абылаев болсо керек. Аялдардын арасынан бир эле Токтай Мөмүталиева катышты. Ал кандай? Киши кээде баягы сүйлөп отуруп мындай кээде эме эмоцияга берилип кетсе, баягы эметип коет мындай ичине. Баягы жестке берилип кетет. А так мындай туура эле эметкен киши да. Көбүнчөсү кандидаттар баягы туура эмес колдонот да, ушунун баарын. Мисалы Темир Сариевдикин кандай? Темир Сариевдики баягы бир мындай бир жест бар, жакшы, бул эме деп коет баягы. Өзүнө ишенген жест деп коет да. Анан сүйлөп карап отурсаң, момду мынталай турат да. Баягы үйрөткөн болуш керек, айтыпчы. Темир айдын баягы ушул жестти бир колдонуңуз депчи. Өзүнө жагат ушул жест. Талапкерлер деле сабак алышты да көп жерлерден. Ооба, мүмкүн. Анан карап отурсаң, эми баягы айтпайсың, айтууга болбойт, мында калп айтып атат деп. Стресс абалында болуп атышат деп айтса болот да. Стресс абалында. Стресс эмес абалында болгондор жалгыз Арстанбек Абылаев. Мындай баягы спокойно баягы сүйлөп, мындай эметкен да, жайбыракат. Сооронбай Жээнбеков кандай? Бул киши баягы эмоционалдуу киши, аябай эмоцияга берилип кетет. Мындай эме да, эми баягы эмоцияга берилгени ал стресске берилгени. Эгерде стрессовый суроо берип атса, ал стрессовый жооп берип атат да, мындай эметчи. Да кимдер? Талатбек Масадыков оондо иштеп келген киши. Бул адам аябай бул генералдын чининде барабар киши оондо. Абдан бул аябай грамотный, ораторлук чеберчилиги бар, сүйлөгөндү билет, өзүн кармаганды билет, кол шилтемдерди колдонгонду билет. Аябай бул эми баягы окуган адам, дипломат адам, бул билет. Бөлөк жактарда дагы жүрүп келди. Башкача, да. Сиз өзүңүз буга чейин Бишкек МВД академиясында сабак берип келгенсиз да. Ушул сизди чакырган учурлар болобу? Министрликтен же бир чоң иш болгондо, балким калп айтып атканда аныкташ керек деп. Көп убакытта баягы мен мурун курсант болгон, азыр иштеп атышкан курсанттарым чакырып калат консультацияга. Баягы карап бересизби, кандай болот, кандай кылсак деп. Баягы эме дейт, кылмыш жасаган адамдын психологиялык портретин түзүш үчүн чакырып берет да. Бул кылмышты кандай адам жасайт эле, бул кылмыш жөнүндө кандай айтса болот депчи. Мисалы баягы бир жолу мага өзүмдүн курсанттарым бири эмени алып келди. Ал бул аудио тасма деп коет. Аудио тасманы угуп отурсаң, бул сүрөттөп бересизби дейт. Бул ким үнү менен байкап дейчи. Байкаса болот, айтса болот. Бул адамдын өзүнүн кесиби ким экенин, баягы эме боюнча, жашы боюнча айтса болот. Эми баягы эркек, аялдын үнүн айырмаласа болот, айтса болот. Ишендүү болсо. Анан баягы тексттен окуп атабы, же болбосо өзү айтып атабы, анан баягы речтин өзгөчөлүктөрү кандай, ошонун баарын айтса болот да. Мындай. Да, келишет, айтып берем, эметип берет. Мындай такыр эле баягы калп айтып атабы деп эметкендерге жок. Мунун үчүн баягы бүт баягы укуктук эмелер керек да, ченемдер керек да, анын үчүн. Ушул кесипти аркалап жүрөсүз. Ушул кесипти аркалагандан бери деги кандай кызыктуу окуялар өттү? Ишке байланышкан. Ишке байланышкан эми мына жакында эле менин өз карындашымдын эмесин окатын таксист, бир таксистибиз уурдап качып,
анан баягы артынан барып үйүнөн барып ушу таап ушу таксистти сразу эле суроо берип, сиз алдыңызбы десе, эми баягы тышкы келбети менен бүт көрүнүп атат, баягы калпайтып атат. Бул адам үйүнө келип суу ичип атат, калтырап, титиреп, кубарып эметип, тердеп атат. Жок дейт, мен алган эмесмин дейт. Жанында балдары турат. Анан ушуну сен кылдыңбы десек, жок дейт, мен ушу балдарым менен ушу эметип атам дейт. Ант берейин дейт. Мен алган эмесмин дейт. Анан анда мейли деп роодага ишин өткөрүп бүт баарын эметсек, 1-2 сааттан кийин ошо айтат атпайбы, мен алдым депчи. Сиз ага чейин эле билдиңиз беле? Ооба, сыртынан бүт эле баягы эме да, сүйлөгөндөрү билдиңиз да. Сүйлөгөндөрүнөн бүт баягы тышкы келбетинен ошол эле болуп атат. Эми баягы до конца баягы эметиш үчүн милицияга бериш керек да, мындай баягы закон түрүндө бүт полностью эметиш үчүнчү. Келип айтат, эмне үчүн сен калып айттың десең, шайтан уруп кетти, ушинтип калдым, болуп калдым, кечиргиле депчи. Айттым, бүт баары эле кечиримдүү эле, бирок могу балдарыңдын ушу ден соолугу менен эметпедиңби? Карганып. Баягы эме дейт го, ууру тойгончо ушундай дейт го. Айтат, ушундай эле абалда болот атпайбы? Уурунун эле иши болуптур да. Сиз калыптуу изилдөөчү эл аралык академиянын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болуп атасыз. Бул каяктагы болгон эмне академия жана Бишкекте эмне болгон филиалы? Эгерде бөлөк жактан болсо, ушундай кесипке ээ кылыш үчүн бу жерден да балдарды даярдап чыгарса болобу? Мына биз азыр жакын арада эле ушу таможниктерди, бажы кызматкерлерин ушу бир семинар, 3 күндүк семинар өткөрдүк. Бажы эмесинде түрүндө кесибинде баягы контролдо өтүп атканда, аэропорттон болобу, темир жолдон өтүп атканда болобу, груз нары бери алышат, өтүшөт адамдар. Баягы контрабанда нерсе деген бар, ошолорду алып өтчү адамдарды тастыктоочу үчүн ушу баягы эмеш керек да, тышкы келбетинен билиш керек, турган, отурганынан билиш керек. Ошондуктан бир 3 күн семинар өттүк. Биздин ошо бажы иштеген балдар бүт ушуну 3 күндүн ичинде эметишти, үйрөнүштү, 20 бала өттү. Эми баягы ошо ойлойм, баягы өзүнүн эмесинин деңгээлин көтөрүштү, эми баягы жакшы иштейт деп эметти. Сиз 3 күн семинар өткөрдүк. Бир сыйра үйрөтүп чыккан турбайсыз. Бир сыйра үйрөттүк. Жок, калыптуу изилдөөчү эл аралык академия өзү каякта? Бишкекте эмне болгон өзү каякта? Бул баягы Москвада, биздин баягы эме деп коет, эң негизги офис ал Москвада. Бул баягы атайын окуу жайы. Аяка баягы бүт кызыккандын баары, ушул кесипте иштеген, ушул тармакта иштеген бүт баягы окумуштуулар чогулат. Анан ушу методикасын, ыкмаларын баарын ушул жерде иштетип, мындай окутуп эметишет да. Анан аяка көбүнчөсү мындай эмелер, кызматкерлер баягы милицияда иштегендер, сот эмесинде тармагында иштегендер, адвокатурада иштегендин баары барып окушат. Иштейт баягы эмне дегенде баягы кесибине керектүү нерсе да бул. Анан Бишкектеги өкүлчүлүгү болгондо сиз өкүлчүлүгүн ачтыңыз беле? Ооба, мен өзүм ачып бул жерден жалгыз эме болуп атам да, иштетип атам да. Эми баягы мен ойлойм, эгерде ушу Бишкекте жакшы бир мындай эметилсе, мага эметилген кишилер келип мындай чогуу үйрөнөбүз деген кишилер болсо, бул баягы көбүрөөк болуп кеңири иштейбиз деп эметем да, ушу үмүтүм бар да. Бул жерге тартканга аракет кылып аткан турбайсызбы? Негизинен сиздерге дагы кайсы жактан, балким жанагы менчик детектив сыяктуу заказдарчы буйртмалар? Жок, азырынча жок. Азырынча жок, ооба. Билишпейт деле го дейм сиздин. Бул профайлингдин бир түрү мындай эме бар да, бир эмеси бар, направлениясы бар. Семейный профайлинг деп коет, үйлүүлүк профайлинг деп коет. Баягы үйлөнүн ичинде чыр чатактын эмеси мындай причинасы эмнеден болот? Мүмкүн эркек киши калпайтабы, аял киши калпайтабы, калыптанушу бир эме болуп атабы, ушунун залакасы үйлөгө тийип атабы деп ушундай эмеси дагы бар да, ыкмалары бар да. Эгерде ушул адамдар бизге кайрылып эметсе, биз баягы мындай эме деп коет, суроо беседасы деп коет да, опросный беседа деп коет. Ошондо эки тарапты чакыртабыз, сүйлөшөбүз. Ошонун баарын видео тасмага тартып, ошонун баарын тастыктап туруп, анан эмет берип айтабыз да, мындай ушу нерсенин баары үйлөдө чатактын баары, ушунун баары
момдан кетип атат, сиздин жолдошуңуз калпка жакын деп ушундай айтсак болот да. Ушундай сыяктуу берип алат экенсиздер да. Сиз эми калпты изилдөө жагына атайын иштеп жаткандан кийин адам негизи эмне себептен калп айтат же кээ бир адам жаратылышынан калпчу болобу деген дагы суроолор болот. Ошондой эле аялдар менен эркектерди эгер салыштырсак кимиси көбүрөөк калп айтат? Эми баягы калптын бир эң негизги эмеси баягы бир причинасы бул эме да, өзүн өзүн коргоо. Көп убакытта баягы өзүн өзүн коргоо, баягы жазадан качуу болот. Же болсо бир нерсени баягы мындай же пайда табыш. Же пайда табыш деп коет да. Калп ошол экен да негизинен. Негизгиси ушундай да. Анан баягы ким көбүрөөк калп айтат деп эметсе, баягы Британиянын окумуштуулары изилдеп чыгыптыр. Эркек киши бир жылдын ичинде 1789 жолу калп айтат экен. Бул европалык эркектер. Эми баягы мындай мүмкүн да Европанын эркектери деп койсо болот да. Аялдар болсо ошол эле убакытта 738 жолу калп айтат. Бул эмнени билдирет? Аял киши бизге эркектерге караганда баягы асыраак калп айтат. Асыраак. Булар баягы эмоцияга берилген адамдар. Биз баягы эмоция жагынан биз эмерекпиз, баягы мындай кичине мындай дүмүрүрөөкпүз да. Эгерде аял кишинин мындай мээсинин капкагында 17 участка бар, баягы эмоциональный реакцияларды, эркектин реакциясын баягы окуп коюп, билип коюш үчүнчү. А бизде андай участкалардан бир 7-9 болгон элечи. Биз көп калп айтат экенбиз. Биз көп калп айтабыз, анан баягы мындай эмоциональный реакцияларын аял кишинин эмесин мындай окуй албайбыз. Карайбыз да. Эмне үчүн? Баягы эми ушул түзүлүш ушундай экен. Түзүлүш ушундай экен, ушундай эметилиптир да. Аял киши эгерде мындай психолог болбосо деле, атайын курстарын өтпөсө деле, бул баягы сезет, калпты сезет да. Эркек калп айтып атса, баягы ички сезими боюнча интуициясы менен карап туруп айтат. Бул сен калп айтып атасың мага деп айтат да. А биз эркектер көпчүл убакта баягы мындай эмете албайбыз да, анализ деп айта албайбыз. Жолдошум, сен калп айтып атасың деп айта албайбыз да. Биз баягы мындай көп эме кырак эмеспиз. Биз кырак эмеспиз да. Аялдар өзү жаратылышынан кырак экен да. Ушул экил кесипти аркалаганда сиздин үй бүлө мүчөлөрүңүз сизге кандай мамиле жасашат? Сизге калп айткандан коркот да демек. Эми мындай да. Досторуңуз, өзүңүздүн тааныштарыңыз. Мен баягы ушу калп менен алектенип баштагандан кийин да айтса болот да, баягы досторум көбүнчө көп убакытта мынтип айтат. Эми баягы сен ушу менен алектенесиң, сенин жаныңда бир сүйлөш аябай бир мындай чоң проблема депчи. Анан эми сүйлөй бергиле, чындыкты айта бергиле десең. Эми биз баягы кичине баягы көңүлүңө жараша мындай бир кичине кооздоп коюп, бир нерсени кооздой элсек да, ал да кыйын болуп атат бизге депчи. Эми айтам, эми мен кантип айтам силер, сен калп айтып атасың мага депчи. Калп айткың келип атабы, калп айта бергиле. Ден соолукка деле жакшы бул нерсе депчи. Калп айта бергиле депчи. Зыяны жок. Зыяны жок депчи. Калп айта бергиле. Залакасы адамга тийбеген калп деметкиле айткыла депчи. Өзүңүздүн үй бүлөңүз кандай кабылдайт сиздин ишиңизди? Эми баягы кантип айтасың? Сен калп айтып атасың, мынтип атасың деп. Алар кишилер билет. Анан мындай калпты эметишпейт да, мындай колдонгондон качышат. Сиздин жаныңызда. Эми сиз бат эле аныктап коюп атсаңыз. Баягы мен мындай мынтип айтам. Сөз менен калп айтса болот депчи. Ар убакта сөз менен калп айтса болот. Могу адамдын жүзү менен, эмоциясы менен, мимикасы, кол шилтемдери менен калп айтыш аябай оор депчи. Көбүнчө ушу айтса болот да. Калпты кармап калса болот ошентип. Сиз Кыргызстан менен Казакстандын мамилеси кандай болуп атканын билесиз азыр. Казакстандын элбасы дагы сүйлөп атат. Ал кишини дагы көрүп жүргөндүрсүз телевизорлордон, интернеттен өтө эле көп ал кишинин сүйлөгөндөрү. Ал кишинин кебетесине карап туруп, ушул эки мамлекеттин ортосунда болгон мамилеге бул кишинин канчалык эмоционалдуу болуп сүйлөп жатат жана кандай реакция берип жатат бул киши? Эми бул киши баягы айтсак болот, бул киши эмоцияга кээ бир убактар берилип кеткени бар. Эмоция көп убактар эмоцияга берилип кетишти. Биз тарап жакты карасак деле
биз тарапчак деле аябай көп убакыттарда эмоцияга берилип кетет. Мындай бул кишилердин эмелери, эмоционалдык реакцияларга мындай эме да, булар кишилер жакын деп айтса болот да. Иштерине байланыштуу. Ооба, иштерине байланыштуу эме деп айтса болот. Эми баягы бул политика, саясат, бул жерде баягы мындай ар кандай эмелерди өзүнчө бир эмелер ыкмалары бар, өзүнчө бир эмелер бар, приемдор бар. Баягы ак сөздү мындай бир бири-бирине айтыш бул эме да, мындай өзүнчө бир чоң искусство да. Мындай. Ошого булар жакын болушат, мындай. Дипломатиялык жолдо бул көп нерсе колдонулат, баягы мындай эметип. Эми азыр дипломаттар жок эле сүйлөшүп атышат бири-бири менен. Эмоцияга берилип кетип атышат. Ушундай айтса болот да. Кыскасы эки тарап тең абдан эмоцияга берилип аткан турбайбы? Ооба. Эмоционалдуу кишилер. Сиз өзүңүз Бишкек академиясында курсанттарга сабак берем деп жатпайсызбы? Мурун илгери берчимин. Азыр бербейсизби? Азыр мен баягы юрфакта сабак берип калам. Азыр юрфакта. Кандай сабак? Эмне деген сабактан бересиз? Юридикалык психологиядан берип калам. Же ушундай калп боюнча? Жок. Бул калп боюнча бир атайын биз ойлоп атабыз. Ушу спецкурс катары киргизип, эгерде ушул биздин балдар ушуга бир көңүл буруп керек деп неметсе, анда биз ушуну бир окуу предмети катары киргизели депчи. Россияда, башка өлкөлөрдө, Европада, Америкада, Израилде бул баягы предмет катары киргизет. Курс катары, атайын курс катары. Буга үйрөтөт, мектепте жок. Атайын эмелер бар, окуу центрлары бар, аэропорттордо, таможняларда көп колдонулат, атайын кызматтарда, спецслужбаларда колдонулат, полицияда колдонулат. Баягы бизде ушу Россияда 2004-жылдан баштап ушул профайлинг деп коет, ушу верификация деп коет, ушул кызмат аябай абдан эметилген да. Кыргызстанда ушу киргизиш аябай эме болуп атат да, мындай көп проблемалуу болуп атат. Кыйынчылык жаратып атат. Мындан ары эмне кылайын деп ойлоп жатасыз? Эми ойлоп атам, эгерде ушундай темп менен кетсек, акырындан кылдатык менен ушу эмет киргизсе болот ушунун баарынчы. Атайын милицияларга бул керек, сотторго, прокуратурада иштегендерге, бажыларга, бажыканада иштегендерге керек болот. Адвокаттарга керек болот бул нерсе. Бул көп эле тармакка мындай эмесин пайдасы. Кыргызстанда азыр жайылбай жаткан экен. Жок, ошол болгону мына ушул жаңы эле ушу таможниктерге сабак бердик. Андан мурун прокуратура, налогторго сабак бердик. Алар баягы мындай терең үйрөнүшкөн жок да. Болгону бир 2-3 күндүк семинарлар болот. Бул терең окуш керек мунчу. Сиздин 2-3 күндүк семинарыңыз келаткан кишинин кебетесинен эле мындай байкаса болот. Бул кайсы эмоционалдуу абалда. Негизи ошонусун окутат турбайсыңарбы? Бул адам бул бир нерседен коркуп тарат. Бул адам бир нерсени жашырып атат депчи. Ушундай эметсе болот да, карап эметсе болот. Тастаса болот. Ушул боюнча Европага же Америкага да барбы окуулар? Окуулар бар, атайын окуулар бар. Мен ушу жок, мен бир эң негизги бир эмем, бир үмүтүм ушу болуп атат. Америкада Пол Экман деген бир аябай чоң окумуштуу бар адам. Ушул адам калптын изилдөөчү эң негизги бир мындай эмеси болот да, баягы окумуштуусу болот. Ушу ойлоп атам, мен эгерде бир ушу эмеге жетсем, бир үмүтүмө жетсем, ушу Пол Экмандын центрына барып, ушу окуп, үйрөнүп келгендей бир эң үмүтүм бар да. Ушу адамдан үйрөнөйүн деп. Сиз өзүңүздүкү орусча сайт профайлер, верификатор деп айтылат экен. Мындай өзүнөн эле тубаса ушундай кишилер дагы кездешеби дүйнөдө? Тубаса профайлерлер. Болот, андай адамдар болот. Баягы интуициясы күчтүү, ички сезимдери күчтүү адамдар болот. Алар окуй эле мындай эме сезип болот да, баягы карап, адамды байкап айтса болот да, баягы. Биздин сизге бериле турган суроолор деле бүтүп баратат окшойт. Эгер өзүңүз каалап айта кетем дегениңиз болсо, макулмун. Негизинен убактыбыз бүтүп калды. Эми баягы каалоо катары айтсам болот. Баягы калптан адам алысыраак болуш керек. Калп деген бул баягы оор нерсе. Бул калпты айтыш үчүн
эс тутуму адамдын эмоционалдык реакциялары аябай мындай өзгөчөлөнүп эме болот, мындай кыйын абалда болот да. Ошондуктан баягы калп айтпай эле баягы ачык эле сүйлөш керек. Бирок такыр эле ачык эле сүйлөйүн десең, бул дагы аябай көп эмелерди мындай проблемалар жаратат да. Абсолютно такыр эле мындай чындыкты айткан адамдар жер жүзүндө жок. Мындай. Жок десе. Жок, ооба. Негизинен сиздерди дагы жанагы аппаратты дагы алдап кете турган, мен кыйын деген калп айтып сиздерди алдап кете турган адам жок да бул дүйнөдө негизи. Андай жок. Андай болбойт да. Андай болбойт. Бардыгын эле тастаса болот. Илим менен баягы тастаса болот, таап чыкса болот. Бүт баарын бүт. Ошо үйрөнүш керек. Үйрөнүш керек да. Мен тере көрүүчүлөргө дагы бир жолу өзгөртүп кетейин. Бүгүн биз адам калп айтып жатканда кантип билсе болот деген темада Калп изилдөөчү эл аралык академиясынын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жетекчиси жана Кыргызстан боюнча калпты аныктоочу жалгыз адис Арсланбек Камчыбеков менен маек курдук. Бүгүн бизге келип ачык маек куруп бергениңиз үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Ушуну менен түз эфирдеги бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.